Рустам, мен ушу суроону сизге эле берейин. Ишкерлер чөйрөсү кандай өзгөрүүнү байкай алды деп ойлойсуз? Ишкерлер чөйрөсү өзү биз ошол Евразиялык экономикалык союзга кирерден мурда эле бул ошол союзга кирген мамлекеттеринде бир кандайдыр бир кризис башталган болчу да. Биз деле ошол кризисти жашап аткан болчубуз. Эмнеге дегенде биздин ВВПнын кандайдыр бир көп бөлүгү, 30%га жакын бир бөлүгү бул ошол сыртта жүргөн мигранттардын эмесинен көз каранды болуп атат да, ВВП акча которуулардын эмесинен көз каранды болуп. Ошондуктан ошол нерсе биринчиден биздин өзүбүздүн экономикабызга, ошол ВВПбыздын эмесине таасир берди. Андан кийин биз кошулгандан кийин ошол кризис менен чогуу биз ошол эмеге алардын кризисин тең бөлүшүп атабыз. Тең бөлүшүп атабыз да, мындайча айткандачы, тең бөлүшүп. Ошону менен бирге эле жана Каныбек мырза айткандай биздин өндүрүү эмебиз, потенциалыбыз көтөрүлүп атат дегенге мен кошула албайм. Эмнеге дегендечи өндүрүүгө бизде өндүрүү ошол бир продукцияны өндүрүүгө бизде бүгүнкү күндө шарттар жок. Эмнеге себеби дегенде бизге ошол союзга кошулган биздин конкуренттер ачык биздин конкуренттер болуп калды. Бир аянтчада, мындай тегиз аянтчада болгондугубуз үчүн, алар дагы мурда күчтүүрөөк болгон үчүн алар бизди баягы басмырлап, мындай бир өзүнүн эмеси биз аларга караганда атаандаштыгыбыз азыраак болуп атат, алсыз болуп атат. Эмнеге дегенде экономикабыздын эмесине байланыштуу. Экинчиден ишкерлерибиз, көпчүлүк ишкерлер бизде баягы реэкспорт менен эметкен, бизде чоң базарлар болчу, Дордой, бул Кара Суу. Ошол базарларыбыз бүгүнкү күндө иштебей жатат. Ошол баягы 8 миллион деген ошол реэкспорт, мурда ошол жерден адамдар, мамлекет, эл пайда көрүп аткан болсо, бүгүнкү күндө ошол тармак мындайча айтканда токтоп атат, бир эме болуп атат да. Ошо деги эле бирок эки жакшы жагы бар. Баягы ар бир күрөштө жеңилген дагы, жеңген дагы бир өзүнүн эмесин алат деп айтпайбы. Ошол бир кризис бизге күрөш болуп атат. Бүгүнкү күндө балким ошол соодада жүргөн адамдар ойлонуп атат, бүгүнкү балким өндүрүү эмесине, тармагына өтө эле, изилдөөлөргө өтүп атат. Чындыгы эле мындай карап көргөндө, могул тигүү тармагына караса, Бишкек аймагында эркин экономикалык зонада эметилген, эки эркин экономикалык зона өтө мындай өрчүгөн, өнүккөн бир эме. Ошолордун көз карашы боюнча Россия Федерациясында кризис башталгандан бери көп мындай дүйнөлүк брендтер өздөрүнүн эмелерине, соода сатыктарыны Россияда жаап, Россияда кризиске байланыштуу болгон үчүн кетип атат. Биздин ошол буюмдар, тигилген нерселер Россияда мурда базарда сатылган болсо, азыр супермаркеттерде сатылып атат экен да. Бул кыргызстанский бренд деген бир эме болуп атат. Ошонун бир терс жактары дагы бар бүгүнкү күндө. Бирок ошонун жанында эле оң жактары бар. Оң жактары бул чындап эле бизге чоң бир базар, рынок ачылып атат. Ал деген биз өзүбүздүн баягы кандайдыр бир кайсыл тармакта болбосун продукциябызды эркин сатууга бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Бирок ошол Евразиялык биримдиктин стандарттарына жооп берген, дүйнөлүк стандарттарга жооп бере турган абалда болушубуз керек болуп атат. Ал продукцияларчы. Ошол продукцияларды чогуу ошол абалга жеткирүү биздин азыр бардыгыбыздын мойнубузда болгон милдет болуп эсептелип атат да. Бул айыл чарба продукциясы болсун, алмадан баштап, эттен баштап бардык нерсеге чейинчи ошол эме болуп атат да көйгөй бүгүнкү күндө. Бирок кыйналып атат эл, өзгөчө ишкерлер кыйналып атат. Эмнеге дегенде салыштырмалуу айтсак, ошол эле алып саткандар, реэкспорт кылгандар, кандайдыр бир соода кылгандар же болбосо өндүрүш кылгандар деле ошол эле атаандаштыктын негизинде мындай көтөрө албай калышат да. Биз базарларга келебиз, кайрадан кайрылабыз. Мен мындай деп суроо бергим келип атат да. Биз чек аралар ачылганга чейин, официалдуу 12-августка чейин айтып атканыбызда, биз өзүбүздүн өндүргөн товарларыбызды Россияга алып чыкканга мүмкүн, Россияга, Казакстанга алып чыкканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына 180 миллиондук бизге рынок ачылды деп айтканбызда. Аны мен суроогум келип турат да бүгүн сизден, Каныбек мырза. Мына ошол чек ара ачылгандан кийин ошол тоскоолдуктар, жанагы тарифтик, анан тарифтик эмес тоскоолдуктар деп айтабыз, барьерлер. Ошол барьерлер, тоскоолдуктар ачылдыбы, ачылбадыбы?
Мен биринчиден Рустам мырзанын жанагы көз карашына жооп берип коеюн. Мен жанагы өсүү темптеринин жанагы көрсөтүшкөрдүн бул расмий маалыматтар, статистикалык расмий маалыматтар негизинде айтып атам. Сиз кандай булактарын алып ой жүрүп атасыз, мен билбей эткем. 9 айдын ичинде 17,4%га Кыргызстандагы өндүрүлгөн өнөр жай тармагында өндүрүлгөн продукциянын көлөмү былтырга салыштырмалуу 17,4%га өскөн. Бул биринчиден да. Бул эмне негизинде өстү деп ойлошуңуз мүмкүн. Сиз эч кандай көрүнбөй атат, андай кылып атат. Өзүңүз жакшы билесиз, өкмөт бүгүнкү күндө катуу иштеп атат. Ушу жерлерге ушул именно өндүрө турган ушу продукцияларын чыгара турган ишканаларды курайлы. Ар бир район шаарларда 10дон ишкана куруу маселеси коюлуп атат. Андан тышкары бул биримдик негизинде жанагы Кыргыз-Орус фонду ачылган $1 миллиард акчасы менен, уставной капиталы менен. Бул фонд бүгүнкү күндө финансирование жүргүзүп, кээ бир областтарда, кээ бир аймактарда центрлер курулуп атат, ишканалар финансировать этип атат. Бул иш аракеттер жүрүп атат деген максатта да. Түшүндүм. Анан эми жанагы тоскоолдуктар бүгүнкү күндө 12 августтан баштап кыргыз-казак чек-арасына толугу менен бажы посту алынган. То есть бүгүнкү күндө ал жак бизден чыгарган продукциялар мурункудай бажы оформление болбойт, туура эле өткөзөт. Бирок чек-ара посту иштеп атат. Чек-ара посту жанагы адамдын өзүнүн тастыктаган продукциянын кири чыктыгынын баягы учетун алган чек-ара посту иштеп атат, жанагы бирдиктүү. Ал эми ветеринар пост бүгүнкү күндө ачылып элек. Ал бул посту алуу боюнча бүгүнкү күндө кыргыз-казак сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Санитардык, фитосанитардык посттор алынган. То есть бүгүнкү күндө эгер бир продукциясын өндүрөм деген өнөр жай продукциясын өндүрөм деген ишкер Казакстан барып сатам десе, пограничный посттон жанагы талонду алып туруп бирдиктүү. Ошону негизинде өтүп эме кылат. Башка тоскоолдук жок. Ал эми жанагындай мал чарбасы болсо, бул кээ бир гана мал жана сүт азыктарынан продукцияны өндүргөн ишканаларга кээ бирлерге азыр уруксат берилген. Чүй областында бир 11 ишканага уруксат берилген, жана башка сүт өндүргөн. Ал эми эт боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул эпизодикалык маселе. Ал эми мөмө жеми жанагы боюнча ачык, жанагындай туура эле талон толтуруп туруп барып саткан мүмкүнчүлүгү бар. Сиздин оюңуз кандай? Бул Каныбек мырза айтты, тоскоолдуктар жок, өтүп атат деп. Сиз буга кошуласызбы, кошулбайсызбы? Эми кошулабыз деген биринчиден жанагы статистикалык маалыматтар боюнча да эми тирешүүгө кереги жок, бирок мамлекет, балким өкмөт бир конкреттүү статистикалык маалымат чыгарып кое бериши мүмкүн, ага таянып сүйлөп кое бериши мүмкүн, бирок коомго элдин арасына түшкөндө ал статистикалык маалыматтар мондай жокко чыгып кетет да. Бардыгыбыз белгилүү, бардыгыбызга эмет, анын бир жашырышын эмеси жок. Экинчиден, бүгүнкү күндө базар, рыноктор ачылып атат, барсын кылсын деп атат. Бирок ошол ишкерлерге баягы кылуунун, өндүрүүнүн, мисалы үчүн ошол эле Россия тарабынан, Россия Кыргыз фонду түзүлгөн, 1 миллиард, азыр уставной капитал 1 миллиард атат, бирок 500 миллиону түшүп, азыр бөлүштүрүлүп эметип атат, эки банкка бөлүштүрүлүп, аны кандайдыр бир өзүнүн эмелери бар, эрежелери бар. Бирок ошол жакшы бир көрүнүш, бир эмесинде, бирок негизи эле мындай ишкер мамлекет тарабынан эмес, мондай өзүбүздө ишкердикти өндүрүү үчүн шарттар түзүлбөй жатат да бүгүнкү күндөчү. Ошол эле фискальный политика деп коет го, фискалдуу саясат бүгүнкү күндө кризис убагында жүрүш керек да. Мисалы үчүн Казакстан бул жаатта өтө сонун эме кылды да. Мисалы үчүн биздин ишкерлер ошол евро биримдикке кирерден алдык, евразиялык биримдикке кирерден алдык, экономикалык биримдик. Кымбат унааларды сатып алып койгон болчу. Туура, кымбат Казакстанга сатабыз. Бул да бир ишкердиктин бир жөнү. Балким бир эме болушу мүмкүн, бирок баягы анализ жүргүзбөй бир эме кылбагандык болушу мүмкүн, бирок Казакстан алды эмне кылды, аны тыйып койду. 2025-жылга чейин сырттан эмне болбосом балким ошол биримдиктин бир уставында, балким эмесинде изилдөө жүргүзүш керек, балкимчи. Бирок биздин ишкерлер
ошол жерде чыгымга учурады да. Бизден кирген товарларга чектөө коюлуп чектөө коюлуп атат. Бүгүнкү күндө дагы таластык сүт өндүргөндөр бүгүнкү күндө ошол эле чектөөлөргө дуушар болуп атат. Чүйдө балким 11 ишкана деле, бирок Кыргызстан боюнча алганда ошол чектөөлөргө дуушар болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол эле фитосанитардык пункттар, мисалы үчүн баягы техникалык эмелер жаккан башка мамлекеттер, Казакстан болсун, Россия болсун, бир жардам көрсөтүп миллиондогон доллардан бөлүп атат, бирок бүгүнкү азыркы 4 айдын ичине алып караганда ал нерселер көрүнбөй жатат да бүгүнкү ишкерлерге, бүгүн неме болуп. Түшүндүм, рахмат.